2021-жылы Айчтан кеттим. Элмирбек устат төрт тарабы төп келген жоргонун бири болчу да. Бирөөлөргө комментарий жазып, бирөөлөр менен тытышып, нервин кетирип, ага чейин мен мектепте окуп жүргөн кезде калем алып жазып турчумун. Мустакыл бул ватан үчүн, халк үчүн оксон арыкларда кониңиз. Комузду, кымызды, жайлоону, тоону телевизордон гана көрүп чоңойгон Өзбекстандан келген этно кыргызмын. Катардагы солдатпыз. Вперед десе кетересиз. Эң жакшы ошондой эле деп сезгенде койбойм. Рахмат. Жанагы неме эле бардык нерсени бир жакшы нерсе менен башташ керек го. Мисалы китеп жазсаң, бирөөгө баш сөзүн жаздырып дегендей. Ошол подкастты ушул сиз менен тартканды, сиз менен баштап алгандай аябай ниет кылдык керек да. Сон. Ошондуктан анан азыр экөө келет, экөөнү кимиси менен баштайбыз. Устатым улуу деп калсачы деп ошону аябай талкуулап отурганбыз да. Анан Кудай таала мындай биздин тилегибизди берди да. Сиз менен баштап калдык. Устат бизде эми ушундай кет тур бар десе, анан ар бир сөздүн буйруктай кабыл алабыз. Болбосо атайын алкынып жулкунуп мен биринчи деген түшүнчө жок. Устатым менен биринчи болушу 2014-жылы Айчка чыгып калган. Анда да финалга экөөбүздүн балыбыз, упайыбыз тең болуп калганын айтышып калганбыз. Ошондо анда дагы устат экөөбүз сахнага чакырып атышат. Анан Ош шаарында 2014 мен биринчи жолу сахнага кадам аттаган Айч. Ошондон устат анда да буйрук берген, сен башта деген. Макул. Анан комуз менен баштаганда эле эки куплет менен мен устатымдан бай кете алышпайм. Устат биринчи орунду ала берсин, мен экинчи орунга ыраазымын деген токтотуп Айчтан чыгып кетип калгам. Ошол күндөн бүгүнгө чейин эч кайсы баягы айтыштарында башкаларда тартышпайм устаз менен. Андан бери көлдө дагы айтышып калдык. Сен башта дейт, макул устазым баштайм. Той топур мааракелерге барып калса да сен башта дейт, макул устат мен баштайм. Ушундай. Бизде ушундай. Жеке өзүмдүн устаздын буйругун эч мындай бир калтыргым келбейт, макул деп баштай берем. Устат деп устаз жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Устат атадан улук дейт да, агай. Сиздин ошол Жеңишбек Жумакадыр устатыңыз же болбосо устаттарыңыз сиздин балким билим жаатында бөлөк устатыңыз болушу мүмкүн. Акынчылык жаатта Жеңишбек агай устатыңыз экен. Элмирбек Иманалиев жөнүндө деги эле ошол устаттык неме жөнүндө кеңири айтып берсеңиз. Эфир башталды ошондо? Кетти. Болду. Негизи устаз атаңдан улуу деген сөз бул чындыгы бар. Анткени ата-энең сени дүйнөгө төрөлүшүңө, жер бетине түшүшүңө себепчи болсо, устат сенин кадыр баркыңдын коом арасында көккө көтөрүлүшүнө, көкөлөшүнө себеп болот. Мындан улам ар бир жаатта адам өзүнө устат карманганы жакшы болот. Болбосо азыркы заман тили менен айтканда наставник деп сүйлөп жатабыз. Дал ошондой эле ар бир адам өзүнө бир адамды устат кармасын. Бир эле адам эмес, балким бир үй бүлө да өздөрүнө бактылуу жашаш үчүн башка бир өрнөктүү үй бүлөнү өздөрүнө устат кармашы керек. Балким өкүл ата деген түшүнчө менен да бир ордун салыштыруу менен түшүндүрөйүн. Мындан улам устазды урматтап сыйлоо, анын кадыр баркына жетип калуу, анан бүгүнкү күн жашоодо устазсыз жашоо балким адашууну, жашоодо көп кыйналууну көрсөтүп жаткан учуру. Ошондон дагы ар бир угарманды, ар бир көрөрманды мен кайсы тема болбосун, кандай жагдай болбосун, сөз түрдө жанына бир устат менен жүрүүсүн суранып кетет элем. Ал эми устат темасына келе турган болсок, акындык өнөрдө устаздарым бар. Алардын башында Жеңишбек устазым турат, өмүрүн берсин. Билим берүү жаатында устаздарым бар. Жөнөкөй өмүр жашоомдо үй бүлөлүк устаздарым бар. Ошол эле учурда бизнес тармагында болсун, же болбосо эл жакшылыгында, жарчылыкта болсун, бардык тармакта устаттарым абдан көп. Тагыраагы мага бир нерсени үйрөтө алган кишиге мен бир канча жылдык өмүрүмдү шакирт болуп кызмат кылууга, тартуу кылганга даярмын. Демек, устат шакирт түшүнчөсүн кенен алууну суранып кетем. Анан өзгөчө бүгүнкү шакирттердин көбүнөн суранат элем.
Бирок устаз негизи устаз шакирт тандабайт. Шакирт устазды тандайт. Мен деле учурунда акындыкты эми үйрөнөйүн деп жаткан кезде толтур акындар бар эле. Бирок мен өзүм тандап бардым Жеңишбек устазды. Устаз мени тандаган жок, мен а кишини тандап бардым. Мындан улам устаз шакирт тандай албайт. Шакирт устазды тандайт. Мен тандап келдим, жана мен этегине бекем жармаштым. Устаз басса турса, Жеңишбек устаз үйдө кандай, көчөдө кандай, дасторкон четинде кандай, тойдо кандай, сахнада кандай, бардык керек болсо уктаганда кандай. Ушу жанынан бери ушундай ар бир кадамын күзөткөнгө, казанга жакын жүрсөң карасы жогат, ар бир машина айдаганда кандай, намазда турганда кандай, мечитке барганда кандай, бардыгын күзөтүп жүрөм устаздын. Кээ бир учурда ушу жеген ичкен тамагынан бери күзөтүп барам. Артып калган тамагын башка бирөөгө бергим келбейт, кызганып өзүм жеп коем, өзүм ала коем. Айтор устаздын бардык сапаты мага жукса экен дейм. Өзгөчө ушул көрөрмандардан суранарым ушул: кимдир бирөөнү устат кармаган болсоңуз, анда ошол устатты өмүр бою урматтап сыйлоого чакырам. Антпегенде бүгүн сени бактылуу кылам деген сөзгө алданып, тиги кишини ээрчип, кече сени бактылуу кылгандарды унутуп койгон шакирттер абдан көп. Мындайча айтканда, жетеленме, балким сахнага чыкканда сага кол сунуп жардам берген, баягыда башыңан сылап жетелеген устаттарды унутуп койгон шакирттер да жок эмес. Мындан улам ар бир шакирттердин бардыгын кимди устат кармасаңар кармагыла, бирок өмүр бою кадырлап сыйлаганга аракет кыла деп айтар элем. Мейли ал бир тамга үйрөткөн болсо да, андан кийин башка тамганы башка бирөөдөн үйрөнгөн болсоң да, баягыда бир тамга үйрөткөн устатым ушул киши деп айта жүргүлө деп айтар элем. Машалла. Жакшы. Сонун сөз. Бизде айтып коет го, бир жерде бир күн туз татсаң, 1000 күн салам бер депчи. Ошол сыяктуу эле устатты дагы өмүр бою чындыгында азыркы күндө унутуп калышат. Айрыкча жашыраак чыкса да, жана айтып кетпедикпи? Шакирт устаттан өтүш керек депчи. Өтүп кеткенден кийин унутулуп калган учурларды көрүп эле жүрөбүз, көп эле жолу. Эски учурларда ушундай окуя келет. Устаздын daarатына суу даярдап берейин деп, бороон чапкын ызгардуу кыштын күнүндө от жакканга мүмкүнчүлүк жок болгон учурда жанагы көзөгө суу, daarат үчүн суу куйган сууну эмне кыларын билбей шакирттер денесине кучактап, дененин табы менен сууну жылымта кылып daarатына баамдатка чейин кучактап отурган шакирттер болгон. Бүгүн болсо устаттын койнуна муздак сууну куюп салган шакирттер бар. Ошондон айтарым, устатка болгон урмат-сый ошончолук болсун. Ата энеге кандай урмат-сый көрсөтсөк, устаз атаңдан улуу дебейм, жок дегенде ата энеге көрсөткөн урмат-сыйды көрсөтөлүчү деп айтар элем бүгүнкү заман тили менен айтканда. Антпесең, ата энеден улуу десең, кантип эле ата энеден улуу болуп кетсин деп өздөрүнчө уулай болуп бодураңдагандар толтура. Мейли ата энеңден улуу болбосун, анда жок дегенде ата энеңдей урмат-сый көрсөтчү. Бирок ошентип кантип эле ата энеден улуу болуп кетсин деп сүйлөп аткан кишилер ата энени да урматтап сыйлап жалчытпайт деп айтат. Туура айтасыз. Биз сиздин эми акындык өндөрүңүз тууралуу сөз кылсак, сиз кайсы акындарды Кыргызстанда баалайсыз? Мындай сүрүп айтышкан, эми акындардын деле стили болот да. Ошол жааттан сүрүп айтышкан бир мындай бир акындын мо стили же болбосо айтышып жатканда мо идеясы жагат, мо ыкмасы жагат деп кимдерди баалайсыз? Анан жаш чыгып келе жаткан акындардан кимди баалайсыз агай? Негизи айтыш айдыңында мен 7 жыл эле айтыштым сахнада. 7 жыл эле дейсиз го, 7 жыл деген көп жыл. Жо деген бала кезимен акындык сахнада чоңойбодум. 2014-жылы биринчи жолу айтышка чыксам, 2021-жылы айтыштан кеттим. Тагырага сахнага чыкпай, анан чет өлкөгө чыгып кеттим. Ошол бойдон кайра сахнага айтышка кайта элекмин. Бирок муну эмне үчүн ушундай киришүү жасадым сурооңузга? Башка акындарга сын таккадай өзүм да кыйраткан акын эмесмин демекчимин. Ал эми сурооңузга жооп бере турган болсок, акындардын ар биринин өзүнүн орду бар. Элмирбек Эменалиев устазыбыз кылган
айтыш айдыңындагы анын эмгегин элдин баарын жыйнап келип жер бетиндеги акындын баарын жыйнап келсең да Элмирбектин ордун баса албайт. Ошол эле учурда аал акындын айтыш айдыңында жасаган эмгегин аалам толо акынды жыйнап келип бирөөсү аткара албайт. Жеңишбек устаздын жасаган эмгегин жер бетиндеги менмин деген сөзгө ишендердин акындарын жыйнап келип алар да жасай албайт. Демек ар бир акындын өзүнүн орду бар. Азамат Болгонбаев болсун, Амантай Кутманалиев болсун, кимдер да атаба, Рахматулла Козукеев болсун, ар бир аксакал акындардын баардыгын атаба. Бүгүнкү жаш акындарга чейин санап келсең да ар бир акындын өзүнүн орду бар. Айтыш деген кезде мен кыргызмын деген ар бир жарандын акылына кайсы акындар эске келсе, демек ал акындардын айтыш айдыңында азбы көппү кадыр баркы сиңиптир деген сөз бул. Мындан улам биринен бирин устун коюунун кереги жок. Тескерисинче акындардын катарын толтуруп келгендиги үчүн бардыгына рахмат айткыла деп айтар элем. Мындан улам мына акын күчтүү, мына күчсүз, мо деп акындарды биринен бирин тебелеп, кадыр баркын башкасын баягында бир сөз кетирип, балким артынан сөз сүйлөп, сөгүнүп, карганып, жамандап сүйлөп отурган мекендештерибиз да жок эмес тилекке каршы. Ошолордун баарынан сурандык элем. Акындардын бардыгына мага могул акын жагат деп сүйлөсөңүз сүйлөң, бирок калган акындарды жамандабаңыз деп айтар элем. Ошого суранат элем. Ал эми мага жаккан акындар абдан көп. Мен биринчи айтышка биринчи жолу чыккан кезимде Жеңишбек устазды жанында жүрүп, а киши кандай сахнадан көп күзөттүм. Ал эми китептерден болсо Эстебес Турсуналиевдин айтышын, ыкмаларын көбүрөөк жакшы көрөм. Ошону окудум. Андан кийин сахнада Замирбек Үсөнбаевди да көп уктум. Көзү тирүү өмүрү узун болсун устазыбыздын, акындардын аксакалы, өнөрдүн, акындык өнөрдүн апогейине чыгарган атанын уулу деген наамга тактуу болгон залгар инсаныбыз. Кыргыз бийлигине балким учурдан пайдаланып кайрылат элем. Колдон келсе көзү тирүү акыныбызды көкөлөтүп кадырлап алууну суранат элем. Анын бери жагына келген кезде бардык өзүбүздөн улуу акындардын ар бири устат бизге. Ал эми жаш акындардан болсо Сооруп Салма, мыкты акындар чыгып келип атат, бирок бирөөнүн атын атап, бирөөнүн атабай кайсы бир акындардын көңүлүнө ортум келбейт. Бирок бардыгы эле күчтүү, ар биринин орду бар деп айтайын. Ушинтип эле жооп берейин. Негизи ушул акын болом деген чечимге качан келдиңиз? Кайсы күнү, ошол кайсы уйкудан кийин андай чечим келди? Мен бир жолу ушуну журналист сурап берсе тамашалаш жооп бергенми? Кантип акын болдуңуз десе, үйдө аялым мен айтыша берип акын болуп кеттим деп койгом. Негизи жакшы суроону бердиңиз. 2015-жылдары жок, 2005-жылдар экен. Ош шаарында айтыш өткөн. А кезде мен студентмин. Анан ошол драм театрда болгон айтышта мен сахнада айтышта акындарды көрүп отурам. Ага чейин мен мектепте окуп жүргөн кезде калем алып ыр жазып турчумун. Жазма акын болчумун мындайча айтканда. Эми жазма акын дегенде кыйраткан деле акын эмесмин, анткени мен Өзбекстанда төрөлдүм, мектепти ошол жакта бүтүрдүм. Мектепте окуп жүргөн кезде өзүмчө калем алып чиймелеп ыр жазып турчумун эми. Анан ошондо сахнада акындарды биринчи жолу көрүп, алардын айтышын күзөтүп, салам деп анда баштаймын десе, азыр ушул таштаймын, тактаймын, актаймын, мактаймын, даңктаймын ушуларды айтса керек деп отурам да. Отурсам эле алдыга кадам таштаймын, ордолуң ошко келген соң өнөрдү Кудай берген соң өзүңөрдүң анда мен көкөлөп асман мактаймын. Мен айткан уйкаштарды айтып атат. Окшош эле турбайбызбы? Мен болгону жазат экен, болар жазбай эле айтып берет. Эмнеге жазайын анда? Кой түрдө муну таштадым да, анан акындыкты баштадым. Ошондуктан ошол 2005-жылдары акындык жөнүндө ойлоно баштадым. Анан 2006, 2007, 2008 окууну бүттүм университетте. Бүткөндөн кийин анан Бишкек шаарына келдим. Ошол 2008-жылы аз мөөнөт ичинде ошо Жеңишбек устаздын жанында жүрүп калдым. Анан 2008 күздө кайра 2009 тиги Ош шаарына кайтканга туура келди. Жумушум которулуп. Дегеним ошол демек 2005-те кызыга баштаган болсом, 2014 ары бериси 9 жыл ушул өнөргө кызыгып, өз алдынча ойлонуп, бассам турсам комуз менен өз алдынча даярданып айтышып жүрдүм.
бирок бир да жолу сахнага чыккан эмесмин. Жеңишбек эмнеси менен илип алды? Эмнеси жакты? Кайсы бир сапаты жаккан үчүн ошол кишиге бардыңарды? Негизи устазды сырттан көргөн адамдар оор көрөт, сүрдүү көрөт. Балким бир эки сөздөрүн көтөрө албай качып да кетишет. Койчу ошол Жеңишбекти деген адамдар көп. Айтарым, кээ бир адамдар жаңгак сыяктуу. Сыртынан карасаң катуу көрүнөт. Бирок ичиндеги маңызын билсең кеткиң келбейт да. Жеңишбек устаз сырттан биринчи көргөн адамдарга, балким бир канча жолу жолуккан адамдарга да өзүнүн жан дүйнөсүн ача бербейт. Керек болсо койнуна кирип жетелешип жүргөн шакирти болуп калган болсок дагы, кээде ушул бир жабылып калган көңүлүн кайра ачып кирип барыш дагы биздике да кыйын болуп калат да. Ушундай бир принципиалдуу киши. Анан көздөгөнүнөн кайтпаган, ошо көздөгөнүнө кайтмайынча, баягы жетмейинче бир да жаны тынбаган киши. Анан көмүскөдө көрүнбөй абдан көп бата кылган, ибадаты менен да бир тазалыгы, тактыгы, анан ушул жактары менен өзүнө тарткан мени. Анан бирөөнүн акысына кирбегендиги, бирөөнүн акысын жебегендиги, алдым жуттум жок, мындай бир дүйнөгө болгон аша чапкан бир кызыгуу суктануусу жок. Болсо болду, болбосо жок, ушундай бир кете бергендиги жакты. Ошондон улам бул кишинин жанында мындай бир жүрүүгө ашык болгонбуз. Алла бейиште да бирге боло турган бир устаз шакирттик өмүр берсин. Узак өмүр каалайбыз устазыбызга. Бир кезде ушул төкмө акындар түгөнүп бараткандай болгон да. Бул 2010-дордун чейин деп коелу да, 2000-дин баштары. Анан эле жок эле болуп эле бир саналуу эле 3-4 эле акын калган. Анан ошондон кийин эле уже түгөнүп калчу эле сезилөөрчү да, потому что жаш чыкпай калган. Балким ошол кездеги жанагы 90-жылкы 2005ке чейин чындыгында Кыргызстанда кыйын эле заман болду. Эртеңки эмес, бүгүнкү тамагыңы курсаң ойлоп турган учур болуп калган да. Андан кийин ошо Элмирбек Иманалиев өзүнүн колуна алып, таланттарды чыгара баштады окшойт да. Мен сырттан биздин жөнөкөй элдин көз карашы менен да, балким анын ичинде башкача болгондур. Ошол нерсе азыр ким улантып жатат? Раматылык, Элмирбек арабызда жок. Бирок дагы да ошол учурга кайтып келип калбайбызбы деген. Негизи Элмирбек устаздан Алла таалам ыраазы болсун, рахматын алсын, жаннаттан жолуктурсун. Элмирбек устаз төрт тарабы төп келген жоргонун бири болчу да. Комуз десең комуздан, күү десең күүдөн, дастан десең дастандан, фольклор десең фольклорунан, эстрада десең эстрадасынан чыгып келген Элмирбек болчу да. Өмүрү кыска экен. Залкар инсан кыска өмүрдө бирок берекелүү өмүр жашады, берекелүү жашоо жашады. 7 миллион кыргыздын жүрөгүнөн түнөк тагып кетти. Керек болсо 100 жылы жашап дагы ошол 40-50 жыл жашаган Элмирбек устаздын калган эмгегин жасай албаган, кылым караткан аксакалдар да жок эмес. Мындан улам узак өмүр сүрүүдө эмес, узак өмүргө унутулбай турган эмгек калдырган эрдик жөнүндө сөз болуп жатат. Устазыбыздан Алла ыраазы болсун, рахматын алсын. Ооба, бир учурлар ошондой коркунуч болгон. Анын артын мына бүгүн жадырап чыгып келген жалпы жаш акындар, эски акындардын эмгеги, ата бабалардын ак батасынын жыйынтыгы деп айтар элем. Дагы ушундай доор келеби деген коркунучту мен ушундай айтар элем. Эгерде акындык өнөр бара-бара ушул жаттамайга, бара-бара ушул алдын ала такталып, алдын ала сценарий менен жазылып, алдын ала атаңдаштары белгилүү болуп, мындайча айтканда айтыш эмес, шоуга айлана берсе, анда бара-бара акындардын катары суюлуп жоголуп кетиш коркунучу болот. Баягындай сууруп салма, чыныгы бир төкмө акындар, кайсы теманы коюп койсоң, азыр акындар 15 мүнөт, 20 мүнөт убакыт берет деп, акындардын баардыгы 20 мүнөткө даярданат. Бирок 7 саат төгүп бере турган акындар жок азыр. 7 саатты кой, 70 мүнөт
1 saat токтобой тынбай төгүп бере турган акындар азайып кетсе, анда уже чындыгында акындардын баягы арты суюлуп жоголуп кетүү коркунуч болот. Мындан улам бул жөнүндө бир эле карапайым эл эмес, балким ушул айтыш жаатында жалпы калыстар то уюштуруучулар жана акындардын өздөрү да ойлоно жүрүшүбүз керек. Бул чоң бир ойлоно турган маселе. Мен ойлойм, азыр айтыш мектеби ачылып, Манас театры ачылып, айтор бул жоопкерчилик керек болсо бийлик өз желкесине алып, президентибиз өзү көзөмөлүнө чейин түшүп калган учуру мындан улам коркпосок болот буюрса. Устаз, сиз айтсаңыз, ушул канча жаштан баштап комуз кармап чертип баштадыңыз? Сиздин үй бүлөдөн ушундай өнөргө жакын бирөөлөр барбы? Сиз ошол мындай баягы обон жазмакын болдум дедиңиз го. Ошол ырларыңыздан мындай обончулар алып, обон жазды беле? Мен комузду, кымызды, жылкыны, жайлоону, тоону телевизордон гана көрүп чоңойгон Өзбекстандан келген этно кыргызмын. Комузду ошол 2014-жылы айтыш болгон учурда 1 ай мурда, 2 ай мурда айтыш болот экен деп билип калып, ошондо кыңылдатып, акындыктын кайрыгын гана үйрөнүп алып, сахнага чыгып кеттим. Алигече ошол бойдон жүрөм. Мындан улам көп нерсе билдим деп айта албайм, жана көп нерсе кылдым деп айта албайм. Кээде балким өзүм акынсыңбы деген суроону берип, күзгө карап уялып тиктей албай калган учурларым көп. Бирок Кудай таала уят кылбасын, алдыда эмне үчүн уялам анткени, мен мектепте мугалиммин, сабак берип, завуч болдум, директор болдум, башка болдум. Айтор акындык бул бир хобби сыяктуу. Бошогондо гана тийип качып, ырдап коюп, байкасаңыздар абдан көп айтыштарга деле катыша бербейм, анткени мектептен бошой албайм. Ошентип акындык өнөр бир хобби сыяктуу гана болгондугу үчүн акындык өнөрдүн акысын берип, бир чындап артынан шуңгуп кирип акындык менен машыккан инсан эмесмин, ошон үчүн уялам. Бирок буюрса алдыдагы өмүрдө Кудай таалам өмүр берсин, мунун артынан бир сая түшүп акындык менен гана машыга турган бир учур келет буюрса, ошентебиз. Ниетте бар. Бар. Сиздин ырларыңызга он чыгарган учурлар болду беле? Коомчулар, же болбосо артисттер, тааныштар? Эми кел атат. 1-2 ыр болуп калды. Атама Арно бата кылдым деген бир ырымды бирөө ырдап чыгыптыр. Анан кечегинде Атама Арно деген ырымды Талайбек Эшмурзаев деген инибиз ырдап чыкты. Айтор акырында эми алдыда пландар болот буюрса. Жакшы, сон мындайда сизде баягы бир аябай сонун сөзүңүз бар. Тойлордо болсун, же болбосо ошол өзүңүз мектептерде сабак берген учурларда да айтып кетесиз. Семинарларга чакырып калат агай сизди, айтыштарга эле эмес, ошол семинарлардан да көп айтасыз. Эң биринчи үй бүлө эч аттап сүйгүлө деп туруп теманы баштап, сонун алып кетесиз да. Ошол деги эле үй бүлө деген мааниде үй бүлө канчалык инсанга маанилүү, анан азыркы заманда ошол ажырашуулар камтыйт, анан жаш үйлөнүп алгандар бар. Мына ушул үй бүлө жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк токтолуп. Эң биринчи үй бүлө этияттап сүйгүлө, бүт электе бул өмүр бириңе бириң күйгүлө. Мен айтып келем, анткени үй бүлө баарынан кымбат жана баарынан бийик турат. Айрыкча бүгүнкү учурда Кыргызстанда бир жылда 12.000 үй бүлө мыйзамдуу каттоодон өтүп ажырашып жатат го. Алла жүзүн ары кылсын, айына 1000ден туура келет. Бул каттоодон өткөндөрү гана. Биздин аталарыбыз баягыда бизчилеп бала бакча көрбөдү, мектеп көрбөдү, жада калса толук бүтпөдү, университет көрбөдү, декан, ректор деген нерсени билген жок. Бирок ошентсе да биздин ата бабаларыбыз, апаларыбыз, энелерибиз ошондой мекемелерди көрбөсө да, үй бүлө деген ыйык мекеменин ыйыктыгын, улуулугун сактап, бирин барктап, жетелешип бирге 7, 8, 9, 10 баланы эркелетип тарбиялап, ажырашпай бактылуу жашады. Бүгүнкүлөр
бала бакча бүттүк, мектеп бүттүк, университет, колледж бүттүк. Жада калса 5-6 тилден бери үйрөндүк да. Билбейм 5-6 мамлекетке чейин чыгып келдик. Бирок ошончо жерлерге барып ошончо нерсе үйрөнсөк да, үй бүлө деген ыйык мекеменин кадырына баркына жетпей, турмуштун арабасын тартып кете албай атабыз. Мына ушул чоң көйгөй. Мен жалпы жаштарга айтар элем, бүгүн колуна диплом алмайынча ишке кире албаган сыяктуудай эле, өздөрүн жумушка атайын адистикке даярданып окуган сыяктуудай эле, ар бир жигит өздөрүн ата болгонго, үй бүлөнү башкарганга, ар бир кыз өздөрүн апа болгонго, бала тарбиялаганга атайын изденип окуп жүрүүсүн суранат элем, даярдануусун суранат элем. Бул жаатта өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташып, өрнөктүү агалар, эжелер менен, жеңелер менен сүйлөшүп, канткенде үй бүлөнү бактылуу кыла алам, канткенде барган жеримде бактылуу боло алам, канткенде бала чакага өрнөктүү ата апа боло алам деген суроо менен бул турмуш кура электен мурда жаштардын өздөрү изденип ушул жаатта көптөгөн китептерди окуусун, көптөгөн инсандар менен маектешип баарлашуусун суранат элем. Болбосо үйлөнүп коюш оңой эле. Үй болуп кетиш кыйын. Мына ошондон айрыкча мына бүгүн Москвада туруп, мына ушул эфирде сиздер менен маектешип отуруп, ушул мекенден алыста жүргөн, миграцияда жүргөн мигранттарга мекендештерге кайрылат элем. Ала тоодон алыстарга келип, үй салайын деп келип, бул жактан акча жиберип үй салып, бирок ошол үй бүткөнгө чейин үй бүлөнү бузуп алган жаштарыбыз көп. Суранат элем, үй салбасаң салба. Үй маанилүү эмес, үй бүлө маанилүү. Мына ушул үй бүлө мейли бир кепеде жаса, мейли квартирада жаса, кайда жашасаң жаса, бирок үй бүлөнү этият кылгыла деп суранат элем. Анткени үй бүлөң бузулгандан кийин анда жашоо нугуң, багытың, көз карашың, жашоодогу маани, маңызың бузулуп, жоготуп аласың бар жокту. Ал учурда колуңдагы миллиондор эч кандай мааниге ээ болбой калат. Ошондон үй бүлөнү этият кылгыла деп суранат элем. Арзыбаган акча башка деп дүйнөнү деп отуруп, ошол акча дүйнөдөн кымбат болгон үй бүлөнү жоготуп алгандан кийин колуңдагы байлык эч нерсе эмес экенин анан түшүнөсүң. Анда уже кеч болуп калат. Ошондон мейли аял, мейли эркек болсун, ким болсок бололу, үй бүлөнү этият кылалы. Айрыкча Аллах Таала аялды эр менен, эрди аял менен сынайт. Аял эри менен, эр аялы менен сыналат, жана ата эне перзенти менен сыналат, перзент да коом менен, ата эне менен сыналат. Демек сыноо дүйнө бул. Ошондон аялың менен сыналып атканда сынып калсаң, сыноодон, андан кийин 60 аял алсаң да кыйратпайсың. Күйөөң менен болуп аткан сыноодон сынып кала турган болсоң, анын артынан 60 эрге тийип чыксаң дагы баары бир сынасың. Антан кел, бири-бирибиз менен сыналып аткан дүйнө болсо, анда ушул сыноодон акылмандуулук менен, сабырдуулук менен, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк менен аттап жеңип чыгып кетели. Эмне кыласың? Үй бүлөбүздү башка бирөөлөргө салыштыра бербейли. Күйөөңдү да башка бирөөнүн күйөөсү менен салыштырба, аялың да башка бирөөнүн аялы менен салыштырба. Ал сеники, өзүңдүк, ал айланып да өргүлүп да сеники. Айнан айын өргүлөйүн деп ошонун кадырына баркына жетип кал. Болду. Сенден өткөн бактылуу адам жок. Шүгүрсүз боло бербейли. Башка бирөөнүн баягы жашоосуна, үй бүлөсүнө көп салыштырып отуруп, колуңдагы бакыттын кадыр баркына жетпей, бакыт кушун учура албагыла. Барына шүгүр келтиргиле. Айрыкча күйөөнүн кадырына жетүү үчүн күйөөсү өлүп кеткен кишилер менен сүйлөшсөңөр, ыйлап айтып берет. Аялдын кадырына жетиш үчүн дагы аялы өлүп кеткен кишилер менен сүйлөшсөңөр, ыйлап айтып берет. Антан бири-бирибиздин кадырыбызга сөз түрдө бирөөбүз өлүп кетишибиз шарт эмес. Тирүү кезде жетели, сыйлап калалы деп айтар элем. Үй бүлө баарынан кымбат. Эң сонун болду дагы мондай деген суроо жаралды да. Сиз жана айтып атпайсызбы, ошол үй бүлө болгонго чейин мисалы кыздар кантип апа болгонду, балдар кантип ата болгонду, бул суроо сизге дагы да зартежи үйрөнгүлө депчи, ошол проблеманы кантип чечебиз, кантип, каяктан үйрөнөбүз, кимден үйрөнөбүз? Жакшы суроо бердиңиз. Жакшы суроо бердиңиз. Мен бул жаатта жоопкерчиликти биринчи орунда улуумунга коёт элем. Мен азыр өзүм теңдүү агалар менен, эжелер менен сүйлөшкөн кезде мен ар бир ушул учурдан пайдаланып ага эжелерге, улуумун, үйлөнгөн акелерге, күйөөгө чыккан эжелерге, жеңелерге суранат элем. Бою жетип калган тааныштарыбызды, бою жетип калган турмуш курарына даяр болуп жетилип калган балдар, кыздарыбызды
ушуларды тарбиялап акыл насаат айтып калайын деген бир желкебиздеги жоопкерчиликти сезип жашайлы, айталы. Болбосо жаштарыбыздын көбү үйлөнгөнгө жашым жетти деп үйлөнүп атышат, бирок үйлөнгөнгө башы жеткен жок. Айрыкча мурда үй бүлөлөрдө арак деген балекет ажыраштырса, азыр үй бүлөлөрдө телефон деген балекет ажыраштырып атат. Мен айтар элем, биринчи орунда кандай даярданыш керек дегенди алардын көзүн ачып, ойгон эртерээк туура деп туура багыт берген улуу муун жоопкерчиликти алышыбыз керек. Сиз бардыгыбыз бой жетип калган энелерибизге үйлөнгөн, турмуштун азбы көппү сыноосун көрүп аткан адам катары айта жүрөлү эртерээк. Эй, иним, көзүңдү ач. Могу биз кетирген каталарды кылба. Биз көргөн кыйынчылыктар башыңа келсе, биздей болуп кыйналба, сен аттап өт. Сен момун баарын алдын ала сезип өт, айланып өт. Деген сыяктуудай буларга акыл насаат айтып турушубуз керек. Биринчи орунда жогорку жак жоопкерчилик сезели. Экинчи орунда бой жетип калган балдар, кыздарда байлык дүйнөгө, бакыттын баардыгын байлык дүйнөгө байлап албагыла. Бакыттын баардыгы түшүнүп жашоодо, адеп ахлакта, илим билимде канаат кылып шүгүр кылууда турат. Анан айтар элем, аялдарга да эркектерге да, бой жетип калган бойдокторго айтар элем, үйлөнгөнүнө 1 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болгон акелер, эжелер, жеңелер бар. Ошолор менен баарлашып, турмуш жөнүндө акыл насаат, кеп кеңешин угуп тургула. Бул биринчи кеңешим. Үй бүлө тууралуу ата болгонго, апа болгонго тиешелүү болгон китептерди окуп даярдангыла деп айтар элем. Экинчиси, ал эми үчүнчүсү, бойдок балдарга да кыздарга айтарым, өзүңөргө аял тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга апа тандагыла дейт элем. Өзүңөргө күйөө тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга ата тандагыла деп айтар элем. Демек, үйлөнөрдөн мурда ушул мага, мен ага жарашамбы деп боюң менен боюңду түздөбөй, салмагың менен салмагыңды түздөбөй, акылыңды, оюңду, анын илим билими жөнүндө ойлонгула деп айтар элем. Эртең ата болсом ушул тарбия бере алабы жокпу балдарыма, эне болсо ушул балдарыма энелик кыла алабы, ушул жөнүндө ойлонгула деп айтар элем. Мындан улам ар биринин адеп ахлагы, илим билими, адамгерчилиги, мында бир өнөрү, жөндөмү, кесиби, ушулар жөнүндө ойлонгула деп айтар элем. Ато биз антпесе сырткы кебете кепширинен гана алыска ойлонбой калдык да. Үй бүлөдө темасынан чыга электе дагы бир суроом унутуп калдык деп бере алайын. Сиз жооп бербейсизби жанагыга? Азыр агай жооп бергенге агай айтты да, мисалы улуу муун жоопкерчиликти алыш керек депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Мен туура деп ойлойм. Туура деп ойлойм, себеби дегенде бизди деле улуу муундар тарбиялаган. Мен дайыма айтып келем, менин апам тарбиялаганда бекер жатканча туруп бекер иште деп үйрөткөн да. Бул деген бизди эмгекке үйрөткөн. Айнан кетен кылганың бирөө үчүн болсо дагы, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп. Ошентип биз мындай айтканда опыт алганбыз көп нерседен. Ошол эле адам менен болгон мамиледен, бекер иштеп артынан ыраазычылык алганды. Ошон үчүн азыр да бир ишти кылсаң, биринчи максат жандай финансовый максатты койбойбуз да. Биринчи башка адамдын ыраазычылыгын, ушул ишти жоопкерчиликти алып кылайын деген нерселер болот. Андан сырткары жана кызга 40 үйдөн тыюу. Азыркы күнгө чейин өзүм жашым 50гө чыгып калса деле, апамдын үйүнө барып калсам, апаман сурабай чыга албайм да, мисалы үчүнчү. Дайсыкпор өзүм неберелүү болоюн деп калсам дагы, апаман сурап чыгам да, могул жакка кетип атам, барып келе берейинби деген. Бул дагы биздин ата энебизге болгон, ата энебиздин бизге берген тарбиясы, аларга болгон сый урматыбыз деп билем. Толтура азыр вот прям ойго келбейт, бирок негизи бизде дагы ошол улуу муундар тарбиялаган. Бирок чындыгында азыр биз балким ушул азыркы замандын агымынан чыга албай, балким биз дагы өзүбүздүн кийинки поколенияга, кийинки муундарга жакшы тарбия таштай албай аткан болушубуз мүмкүн. Мен жакшы ойлонушуп, бул акыркы учурда аябай мени ойго батып салып турган нерсе чындыгында, айрыкча могул Гапур Мадаминовдун ата энелер мектеби бар экенин билгенибизде, жана кино Агай деген кино чыккандан кийин билдик да.
анте эжем экөөбүз отуруп атпайбызбы, эжем 60-тан өтүп калган. Биз деген жаш кезибизде ушул кишини билбептирбиз, балдарыбызды тарбиялап калмак экенбиз деп атпайбызбы. Анан кайра отуруп атабыз да, зато неберелерибизди тарбиялаганы жетишебиз депчи. Азыр могул сен дагы агайдын шакирти бол, азыр бул жакта ата энелер мектебине алып барып атасың. Силерден дагы Аллах ыраазы болсун, аябай чоң жакшы иштерди алып барып атасыңар. Негизи көп ал жерде да ал кишинин айткан да бир методикасы, чай үстүндөгү университет деп атат да. Чайдын үстүндө олтуруп тарбия берсек деле болот экен деген нерсени, бул сонун мондой идея, сонун системага түшүрүп атат да. Сиз кайра келейин, коммунтукала элек да. Өзүмө интересно болуп атат. Мага интересно, значит, башкаларга дагы интересно болот да. Үй бүлө жөнүндө айтып калдыңыз. Сиз өзүңүз үй бүлөңүз, бала чагыңыз, анын ата энеңиздин бири-бирине болгон мамиле, ата энеңиздин сизге азыркы күнгө чейин таасир калтырган, таасирин тийгизген жана ошол нерсени сиз улантып кетип аткан нерселер жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлө кээ бирлер бүгүн кооз сүйлөгөн коуч тренерлердин сөзүнө алданып, бактылуулуктун сырын үйрөтөм, бактылуулуктун ачыкчын берем десе, тигилердин сөзүнө алданып, паланча миң акчаңды берип ээрчип алган жаштар көппүз. Негизи мынабул эле бөлмөнүн ачыкчы башка бөлмөлөргө түшпөйт. Демек, коучтун жеке өзүнүн жашоосундагы бактынын ачыкчы сенин жашооңо түшпөйт. Салыштырбай эле кой деп айтар элем. Ошол эле учурда сага бакыт жөнүндө сүйлөп аткан кишинин өзүнүн үйүндө бактысыздыктар толтура. Бактылуулукту үйрөтөм деп коюп, өзү эрден эрге ажырашып жүргөндөр бар. Болбосо катындан катынды коюп жаткандар бар. Же болбосо бала тарбиясы жөнүндө сүйлөп отурат. Өзү 2 баланы тарбиялай элек, бирок тиги кишини угуп отурган 8 баланын энеси кулак салып отурат да. Ушундай парадокстор бизде абдан көп. Бирок эмнеси болсо да мен айтар элем, бүгүнкү заман кооз сүйлөгөндөрдүн, өктөм сүйлөгөндөрдүн, балким качырып, бакырып сүйлөгөндөрдүн доорунда турган учурдабыз. Жашоосу менен жашап көрсөткөндөрдүн заманына кайтмайынча, бул заман менен жашоо оңолуп кетпейт. Тагыраагы өзүнө сөзү дал келген инсандарга кулак салгыла деп суранат элем. Бул бир. Экинчи, ошол коучка берген акчаны, тренерлерге коротуп аткан акчаларды сенин тууган уруң, апчең бар, абаң бар, тайкең бар, тайэжең бар, тиги чоң эне, чоң аталарың бар. Мына ошолор сага акысыз коуч тренерлер. Ошолорго кулак салып, ошолордун үйүнө зыяратка барып, алдыкыга короткон акчаңа базарга кирип, бир нам менен набат алып, ошолорго зыяратка барганыңда, алар сага акысыз эле алда канча нерселерди үйрөтүп, канчалаган ак батасын бермек. Мындан улам мен жалпы угармандардыга суранычым ушул. Көп эле интернет, YouTube коуч тренерлерге арбалып отурбай, туугандар менен барып катташкыла деп суранат элем. Ал эми экинчиси, үй бүлө жаатында жеке өзүмдө деле бактылуу үй бүлө же өрнөктүү үй бүлө деген эфирлерге чакыра алдайт. Мен айтам, мен өзүм өрнөктүү эмесмин. Өзүм деле кыйратып бактылуу болуп же бактын сырын үйрөткөдөй инсан да эмесмин. Болгону мына 15 жыл болуптур үй бүлө куруп жашап атканыма. Дегеним, бирок мен ошол бактылуу болсом экен деп аракет кылып жашап аткан жаштардын биримин. Келгиле, мени өрнөк тутпай, балким бактылуу үй бүлөлөрдүн алда канча формулалары, эрежелери канчалаган илимдүүлөрдүн башкалардын китеп изилдемелеринде жазылган турат. Изденели, окуйлу, жана өрнөктүү үй бүлөлөр менен жанашып бирге үй бүлөлүк катташып, бакыттын баарын сырын үйрөнүп жашайлы. Бактылуу ар бир үй бүлөдө ар түрдүү. Кайсы бир үй бүлөгө барсаң, аялы бир шоколад бергенге сүйүнүп бактылуу жашайт. Берирээк үй бүлөгө башкасына кирсең, шоколад бергенге бактылуу болбойт ал аял. Ал телефон бермейинче бактылуу болбойт. Бирок ал күйөөнүн телефон бергенге мүмкүнчүлүгү бар экен, эмнеге эмгече жубачка сагыз берип бактылуу кылам деп ойлойсуң.
жок мүмкүнчүлүгүң жетип атса анда телефон берип бактылуу жаша. Ар бир үй бүлөдө уруш жаңжал ар түрдүү. Кайсы бир үй бүлөгө кирсең ушул катуураак стаканды коюп койгон үчүн урушат. Кайсы бир үй бүлөгө кирсең бирөөнүн инстаграмына лайк басып койгон үчүн урушат. Айтор ар түрдүү ызычуулар көп. Ал эми мен ушу эфирден суранып элден айтарым ушул: сиз өрнөктүү деп көргөн үй бүлөгө барсаңыз дагы кемчилик табылат. Бирок сиз өрнөктүү тарабын алыңыз, жакшылыгын ашырып, жаманын жашырсаңыз, анда сиз өзүңүзгө керегин алып аткан болосуз да бактылуу жашайсыз. Сиз эмне кыласыз? Бирөөнү сыйлайсыз, барасыз, бир жаман сапатын көрүп калсаңыз, мына сыйыңыздын бир чети да калбайт да, мунун айынан бүтүн жакшылыгына көз жумуп туруп, "Як кой" деп туруп үмүтүңүздү саласыз да. Мамиле кылбай, анан башка бирөөнү дагы башканы карап отуруп, башыңыз айланып, жашоодо багытыңызды жоготуп жүрөсүз. Андан көрө кой, бир өрнөктүү үй бүлө бар, болгону кемчилиги аягына көз жумба да, жакшы тарабын алып туруп жашай бер. Абдан көп наставниктерди көрдүм, кемчиликтерин да көрүп атам. Бирок ошол наставниктерине, мындайча айтканда, устат көргөн инсандар, кемчиликтерин да көрөсүң аны, бирок тигини сыйлаган шакирти бар го, сыйладыбы? Ал өмүр бою бирде кемчилигине көз жумуп отуруп карабай, ошол артыкчылыгы менен а кишиге ашык болуп байланып жашай берген шакирттер абдан көп. Дал ошондой үй бүлөлөр да ошондой. Өрнөктүү үй бүлөнү таптыңбы? Үй бүлөлүк катташа бер, бара бер. Балким ошол кемчилик сен бара бергендин айынан өздөрүндө жоголуп кетер. Сен катташа бер бирок. Мисалы үчүн жеке өзүмдө да менин өкүл балдарым, кыздарым үйгө келет, башка болот. Ошолор канчалык көп келсе, үйгө канчалык мейман көп келсе, мен жан дүйнөм ошончолук тынчыйт да. Эмнеге? Анткени канчалык көп келген сайын үйдө ызы чуу аз болот, уруш жаңжал аз болот, тополоң аз болот, тартышуулар аз болот, таарынуулар аз болот. Коноктор келген сайын "Вай, өкүл эне рахмат сизге, жеңе рахмат сизге, байке рахмат, жезде рахмат" десечи, огойтер сүйүнүп, конок келгенине үйүң кут берекеге толуп, баягы балдарың баягы келип кеткен меймандарга кызмат кылып отуруп, үйүңдө кут береке, жашооңдо маани, маңыз, бакыт балкып турат. Мындан улам кайсы бир үйгө меймандар 40 күндөн ашса келбей калса, ошол үйдү жин шайтандар уялап алат. Ошондон биздин үй 40 күндө мындай гой, балким 1 жылдан бери үйүбүзгө мейман келе элек үйлөр абдан көп. Балким үйдө ызы чуу ошондон улам чыгат. Ошондон жалпы угармандарга кайрыларым, үйүңүзгө мейман чакырып туруңуз. Мейман дегенде сөз тууганың мейли сиздер Россиядасыздар, Москвадасыздар, анда жумуштагы тааныш билиш кыргыз ага эжелериң турат. Ошолор менен катташып, үй бүлөңүз менен бир күн биздикине келип кетиңчи. Биз сиздикине баралы. Качанга чайханама жүрөсүңөр. Квартирама квартира бири-бириңе келип катташып, мындай бир чакан столдун үстүндө да бир көңүл толгон, төбөң көккө тийген эң сонун бир көрүнүштөгү отуруштарды жанданткыла деп айтар элем. Сизди бактылуулук жөнүндө сөз болуп калды да. Бактылуулукту сиз кандай түшүнөсүз? Качан сиз өзүңүздү бактылуу сезесиз? Бактылуулук, мен айтар элем, абалына шүгүр келтирген адам гана бактылуу болот. Абалына шүгүр келтире албаса, ал адам эч качан бактылуу болбойт, дүйнөнү берип койсо да бактылуу болбойт. Канчалаган байлардын үйүнөн өттүм, ичинде ызы чуусу бар. Канчалаган кедейлердин үйүнөн өттүм, ичинде оюн күлкү, үнү жаңырып турат. Демек бакыт байлыкта эмес экен. Бакыт заңыраган имаратта да эмес экен. Бактылуулук жөн гана шүгүр келтирүүдө экен. Бир байды көрдүм, машинада баратат, жийинденип алган, машинанын ролун уруп тепкилеп, светофордо ызгырынып турат. Бирок ошонун эле жол чырактын жанында четинде эки буту иштебей, коляскада музыкасын чыгарып, берген акчаңа ыраазы бол, Алла ыраазы болсун деп күлөп мынтип отурган бир майыпты көрдүң. Карайсың, кимиси бактылуу? Буту кесилген адамбы, же жипте бараткан кишиби? Жүзүнөн көрүнүп турат. Буту кесилген адам бактылуу турат. Мындан улам бактылуулук байлыкта дүйнөдө. Бактылуу шүгүр келтире. Бутумду кессе да абалыма шүгүр, берсе берди, бербесе жок. Музыкасын угуп күлүп отурган канчалаган адамдарды көрөсүң. Бакыт шүгүр келтирүүдө. Мисалы үчүн Азирети Али ушундай дейт: мен үчүн бакыт бир күндүк 5 вакыт намазымды каза кылбай, убактында жамаат менен окуп алсам, ошол күнүм мага майрам деп айтат да. Мындан улам
биз да ушундай ар бир кылып аткан иштин артында бакыт издейсиң. Мисалы үчүн ушул эфирди көрүп угуп отурган адам ушул эфирди көргөнгө короткон убактына өкүнбөй, мен өзүмө сонун пайда алдым, аябай ыраазы болдум, сонун эфир болуптур десе, батасын берсе, мен ошого бактылуумун. Барган жерде элдин батасын алсам бактылуумун, ыраазычылыгын алсам бактылуумун. Жетим жесирдин башынан сылаган кезде жылмайып караганынан, же байке деп, аке деп, ата деп кучактаганынан бактылуусуң. Үйгө барган кездеги үй бүлөңдүн атасы келдиңизби деп, атам келди деп эшикти ачканда, балдарым чуркап келип кучактаганда, балдарымдын жытын жыттаганда бактылуумун. Балам менен ойноп атканда бактылуумун. Кичикей бөбөгүмдү көтөрүп аны менен өзүнүн тилинде аккакка деп сүйлөшүп атканда бактылуумун. Айтор бактылуулукту бардык нерсенин артында издесе, суун алып рахат менен ичкенде бактылуумун. Демек шүгүр келтир, сенен өткөн бактылуу адам жок. Шүгүр келтириңиз. Болду. Бакыт өзүнөн өзү келет. Дагы бир сөзүмдү жыйынтып айтарым. Жылмайышты билбеген кишиге бакыт да жылмайбайт. Жылмайыш керек. Жөнөкөй сөз, Жөнөкөй сөз. Сонун экен. Агай, мындай суроодо аябай неме болуп кетти, мындай оор суроолор болуп кетти. Дай суроо берейинчи. Сиз Өзбекстандансыз. Анан келдиңиз, жеңем менен тааныштыңыз. Анан үйлөнөбүз дегенде, тиги жеңем тараптагылар кайын журтуңуз кандай кабыл алды сизди? Бул өзбекстандык бала экен, же болбосо бул өзбек бала экен деген окшош кабыл албадыбы? Андай случайлар деле болуп калат да. Негизи азыркы жаштардын ушундай бир суроолорунан, жашоолорунан карап отуруп, келинчегим эрдик кылган экен деп айтам да. Кайдагы Өзбекстандан келген жигитке бирге тийбейм деген кыздардын катарына бул деле турса болмок да. Бул биринчиден. Экинчиден, ага кезде мен төкмө акын эмесмин, башка эмесмин, жок, ана студентмин, окуун эми бүткөнмүн. 2009-жылы үйлөнгөнмүн мына. Жөнөкөй идрисмин. Акындыктан дарек да жок, ага кезде эч нерсе жок болчу. Бирок мага күйөөгө чыгыптыр. Молодец, рахмат деп койм. Бул азыркы жаштарга айтарым. Мен келинчегим айткан, мен колумда дипломум бар. Сени бала чакамды жок дегенде мугалим болуп багып кете алам. Кошумча өнөр катары мына акындыкка кызыгып баратам. Тиги калем алып ыр жазам, китеп жазышым мүмкүн. Айтор, бирок колумда дипломумдан бөлөк эч кандай байлык дүнүйөм жок. Сен мага күйөөгө чыккан күнүңдөн баштап, керек болсо Кыргызстандын жарандыгы жок колумда, паспортум жок, элестетиңиз. Ошол убакта? Ошол убакта, Кыргызстандын жарандыгы да жок. Эгер күйөөгө чыккан күнүңдөн баштап биз бирөөнүн үйүндөн үйлөндүк, башка бирөөнүн үйүнөн узатылды. Анан биринчи турмуш курган күнүбүздөн баштап квартирада жашаганбыз. Тоюбуз да бирөөнүн үйүндө өткөн, өзүмдүн үйүмдө болгон эмес. Эрекен эй. Мен анын ордуна болгондо тийбей коймокмун. Рахмат сага деп коеюн. Кайын кандай кабыл алды? Ал эме мен үй бүлөнүн кенже кызына, баягы үй бүлөнүн кенже кызына күйөөгө чыкмага деп барганмын. Колун сурап барганмын. Өзүңүз баргансызбы? Ата-энем жөнөткөн албетте, бирок кенже кыздын күйөөгө чык деп колун сураган. Ошон үчүн балким кенже кызы болгон үчүнбү баягы кызыбыздын айтканын кылалы деп көнүшкөн да. Каршылык көрсөтүшкөн эмес. Анын үстүнө ал да байкуш сүйгөн да, мен өзүмдү мактап алайын деп, мен өзүмдү эле мен деле не подарок деп коем. Бирок дегеним, күйөөгө чыгардан мурда кыздарга сунушум ушул: үйүң барбы деп сурабагыла, машинаң барбы деп сурабагыла. Үй машина таап алат да. Билимиң барбы деп сурагыла. Эмне өнөрүң бар, эмне кесибиң бар, мына ушул жөнүндө сурагыла да. Адамгерчилиги жөнүндө карагыла, адеп ахлагына карагыла. Бул өтө маанилүү. Баягыда бир кыз ушинтип тамашалап жазып койгон бир китепти, бир макаланы окуп атам. Эшек минген жигитке эрге тийбей, жип минген эшекке эрге тийип алыпмын деп жазып атат да. Сөздүн төркүнү балким ойлонгон кишиге да бир чоң бир сабак бар. Андан кыздар ошол кычырап кожа куртка кийип жип минип алган эшекке тийип албагыла.
Андан көрө эшек минген бир мыкты жигитке мырзага тегеле деп айтар элем. Адамгерчилигине, илим билимине карагыла деп айтар элем. Бул өтө маанилүү. Агай өтө мындай неме адам да, көзөмө адам да. Мен ушунан байкагамда, бизде студент болуп жүргөнбүз ошто 2014-жылы. 2015-жылы экен, анан биз баягыдай башка университеттер менен дебат ойночубуз да. Анан ошол университетте бир кыз бар болчу, китеп жазып калды. Анан азыркыдай эле мындай мотивационный китеп да. Айзат деген таанысызбы, эстедиңизби? Анан Идрис агайды ийден баштап жазыптыр да. Идрис Айтбаев деп жазыптыр. Анан баягы мазмундагы адамдардан ий акырынагы, о акыркы ылдый жагына түшүп кетиптир. Анан бир маалда сөз берип келип агайга сөз бергенде агай баягы жерде төгүп жыйынтыктап айтып, анан сен эгер мени ийден эмес ушунча китеп жазыпсың, мээнет кылыпсың, азаматсың, кыйынсың, укмушсуң деп атат да. Баягынычы баардык эл ушундай кол чаап, ой бул кыз укмуштурбайбы деп мактап турат да, бир маалда аягында агай айтып атат да, неме деп. Сен ошол бир эле жерин ката кылыпсың китепте дейт да, мени ийден жазбай адан жазганда мен биринчи турмак экенмин деп жазды. Ошон элдер баягы жерде кол чаап, агай дырда да кыйбай калды да, университеттин ичинде тобо жыйма. Баягы кыз өзү да мындай же күлөрүн билбей, же ыйлайын билбей шашып кетип калды. Ошодон кийин анан агайды мындай интернеттен аябай издеп баштадык да. Жакшы айтышат экен, көсөм айтышат экен депчи. Агай эми Египетке кайтсак. Бир убакта эле мынтип жүрдүңүз да, мектепте өзүңүз айтмакчы директор болдуңуз, ошол жылдары айтышка чыгып баш байгелерди алып жаттыңыз. Анан мындай жакшы ишиңиз турду. Бир маалда эле бир ой келди дагы. Египетке кетип калдыңыз билим алам деп. Египеттеги студент күндөрүңүз кандай өттү? Үй бүлөңүз менен бардыңыз ал жака? Кыйналбадыңыздарбы? Деги эле илим алуу жолун айтып берсеңиз кененирээк. Негизи илим ушундай нерсе түгөнбөйт ал. Утлубул илма минал махти илал лахти деп айтылат. Бешиктен кабырга чейин илим талап кылгыла дейт. Жана илим алуу ар бир мусулманга парыз болуп эсептелинет. Бирок ушуну ачыктап айтайын. Илим дегенде бир эле Куран менен хадисти түшүнүп албагыла. Илим, мисалы үчүн, курулуш тармагында иштесең, курулуш тармагына тиешелүү болгон маалыматтарды үйрөнүү бул да илим болуп эсептелинет. Соода сатык тармагы бул да илим. Багбанчылык бул да илим. Сварка, ширетүү жааты бул да илим. Автотехниканы айдашты үйрөнүү бул да илим. Бардык илим, медицина илим, математика илим, кыргыз тил адабият илим, англис тил илим, булардын бардыгы илим болуп эсептелинет. Жөнөкөй ушул аппаратураны орнотуу, жасоо бул да илим. Бардыгын эле башы жете бербейт мына ошолорду байлаганда. Демек бул да илим. Бирок бир нерсени унутпайлы, ушул илимдердин бардыгы ликей афхамал Кур'ан ва хадис. Тагыраак эмне? Ушул илимдердин бардыгы Кур'ан менен хадисти түшүнүүгө кызмат кылыш керек, жардам бериш керек. Болгон ушул нерсени түшүнүп алалы. Биз эмне кылабыз? Мунулардын баардыгын математика илимдердин падышасы дейбиз, билбейм, медицина башка деп отуруп, Кур'ан менен хадисти жерге тебелеп туруп, буларды асманга чыгарып алабыз да, анан адашып жүрөбүз. Жок, бардык сен үйрөнүп аткан илим Кур'ан менен хадисти түшүнүүгө, тагыраагы Кудай Тааланы таанып билүүгө, жашоонун маани маңызын түшүнүүгө жардам бериш керек. Мына ушул нерсе. Биз мен өзү тилдерге кызыгам. Анан 5-6 тилде эркен сүйлөйм. Анан ошолордун катарында арабчада бир үйрөнүп келейин, тил үйрөнөйүн деп ошол Египетке кеттим. Араб тилин биринчи жолу ушул Египеттен баштап үйрөнө баштадым. Ошол 2 жыл Египетте жүрүп келдим ашыгы менен. Ошол араб тилин үйрөндүм. Анан жеке өзүмдө ушундай бир эреже бар. Кайда барсам да, эмне кылсам да үй бүлөмдү таштабаганга аракет кылам. Натыйжада өзүм менен үй бүлөмдү алып кеттим. Анткени 1 ай 2 айга кеткен жокмун. 1-2 жылга кетип бараткандыгым үчүн жанымды алып кеткенге аракет кылдым өзүм менен. Анткени балдарым, сен да балалык кезиң бир жолу жашайсың, кайра балалыкка кайтпайсың. Балдарым да балалык кези ата эне менен өтсүн. Балалык кези ата энеге болгон кусалык сагыныч менен өтпөсүн деп өзүм менен алып кеттим. Мен ач калсам ач калсын, ток калса ток болсун депчи. Ошентон алып кеттим. Насып экен бардык, келдик. Азыр келип кайра үй бүлөм менен кайра Кыргызстандабыз. Илим алам деген адамдардын баарына суранычым ушул. Эмне болсун, илим алууга кызыгууңуз, каалоо тилегиңиз бар болуп жаткан болсо, ошол нерсени жоготуп албай, ошол орунда
ошол жерде заматта аткаргыла деп айтар элем. Кийин ошол кызыгууну жоготуп алгандан кийин таппай каласың, кайра өзүңдү жандандыра албай каласың, кыйналып каласыз. Ошондуктан кызыгуу барбы, анда бекем аракет кыла бериңиздер. Ал эми араб тилине келе турган болсок, Куран хадиске келе турган болсок, араб тили, Куран хадисти Кыргызстандан эле, Оштон деле, Бишкектен деле, жада калса ушул жерде Москвадан деле үйрөнсө болот. Мен азыр Надежда фондуна барып келдим. Кирип Россиянын бийлигине дагы аябай ыраазы болдум. Ошондой бир колдоо көрсөтүп, ошондой окуу борборлорду ачып кирсем, аялдар, мен кетип баратканда мектеп окуучулары келип, ошол жерден Пайгамбар алейхиссалам өмүр баянын окушуп, арабча Куран тажвид үйрөнүшүп, кала берсе кошумча курстарды окуп атыптыр. Мен көрүп абдан ыраазы болдум. Килтейген Москвада ушундай шарт мүмкүнчүлүккө бийлик каршы болбой, тескерисинче колдоп кубаттап, муфтияттын өзү баягы көзөмөлүн алып, кол сунуп турганын өзүн карап отуруп, демек мекендештер, чамданыңыздар. Надежда окуу борбору бар экен, бошогон убактыңызга жазылып келип окуп турсаңыздар сонун болот экен. Мен кирип көрүп суктандым, сонун экен. Ооба, чындан да аябай жакшы шарттарды түзүп, бул дагы ал жер жетектеп турган Азат агайдын дагы салымы чоң. Чындыгында бардык ошол берип аткан мүмкүнчүлүктү колдонуп калуу деле бул өзүнчө чоң мээнет, эмгек да. Аны ушул элге аябай жакшы пайдасын тийгизип, иш көрсөтүп келип атат. Чындыгында билим алыш үчүн шылтоо издесең, шылтоо чыга берет, себеп издесең, себеп да чыга берет. Эмнени издейсиң, ошого жараша жооп табасың дегенден. Бул Египетке барганда силер такай билим алуу менен ал жакта иштей албайсыз. Ал жакта 100 миллиондон ашык эли бар өзүндө. Биз жашаган Каирдин өзүндө эле 30 миллиондон ашуун эл жашайт. Тагыраагы Кыргызстандан 5 эсе көп эл жашайт. Мындан улам өздөрүндө жумушсуздук толтура. Египетте окуйм деп барган студенттердин бардыгы Кыргызстандан же Европадан, Москвадан, аяк бияктагы өзүнүн туугандары, демөөрчүлөрү, акелеринен келе турган, эжелеринен келе турган акчаны карап жашайбыз Египетте. Өзүң иштеп акча таба албайсың ал жакта. Же иштеп акча топтоп алып барыш керек, же иштеп акча топтоп алып, же демөөрчү таап алып, же бул жактан бизнесиңди орундатып коюп анан барыш керек. Бирок эми бала кезде андай кайдан болсун. Бирок ушул чет элге барып окуйм деген жаштардын бардыгын, ушул кызыккандардын бардыгын үй бүлө куруп алгандан кийин кыйын болуп калат. Бойдок кезде же болбосо мектепти бүткөн кезде, жаш кезде барып илим алгыла деп айтар элем. 1 жыл 2 жылга бара турган болсоңор эч нерсе үйрөнө албайсыңар. Жок дегенде 7-8 жылга. Жок дегенде, болбосо 10 жыл. Сиз эч нерсе үйрөнө албай келдим деп ойлойсузбу? Ооба, эч нерсе үйрөнө албай келдим деп ойлойм. Ана хажулун жиддан, яни күнтү санатайын ва нимту бас мүмкүн, яни. Уялам анткени 2 жыл болдум, балким уктап эле келдим. Уялам чындыгында деп арабча айттым азыр. Эмнеси болсо да мен жеке өзүмдүн көздөгөн максатыма белгилүү шарттардан улам толук жете албай, үй бүлөлүк шарт, бала чакам, башкадан улам кайра кайттым. Мектепке барыш керек, башка тоскоолдуктар, башкалары көп болот. Бойдок кезде, бала кезиңде, жаш кезиңде барсаң, жеке өзүңө гана жоопкерчилик желкеңде болот. Көздөгөн максат окуу барып келсең болот. ولكن مع الأسف رأيت طلابا كثير في مصر أيضا، يعني ممكن هو كان 2 ممكن أقل 4-5 سنوات، ولكن نام بس يعني. Balkim şunday studentlerdi gördüm. Keyir studentler 2 жыл, 4 жыл, 5 жыл oldu. Бирок уктап эле жүргөн студенттерди да көрдүм. Адамдын өзүнөн yani арабчада сүйлөй албайт, же оюн эркин айта албайт, жөн эле жүргөн балдарды көрдүм. Аларга салыштырмалуу Кудайга шүгүр окубадым деп айтпайм. Бирок эмнеси болсо да өзүңө койгон талабың ар дайым күчтүү болсун. Мен ошону суранам. Көздү ачкыла, ойгонгула, окугула деп айтар элем. Ай макан, кайсы жер болсо болсун, тадырс бас, yani оку. Ушундай бир аракет кылсаң, биздин учурда университетте азыр мен студенттерге да айтам, сумкабыз толо китеп менен жүрчүбүз. Словарларды көтөрө алмайынча, for example, I studied English. Мен англисче окудум. In order to understand the meaning of this sentence, you have to get the dictionary to translate the sentences.
сүйлөмдү түшүнүш үчүн которушка туура келет, которуу үчүн словарь көтөрүш. Момундай чоң аракендерди, мүллелерди, башкаларды көтөрүп жүрдүк. Алар болбосо которо албайсың. Азыр сизде чоң том китептерди көтөрүүнүн кереги жок. Мына словардын баары ичинде турат. Google жок ал кезде де. Ал же жок, Google жок, башка жок. That's why use your time, use your internet, use your telephone for your studying. Өзүңдүн окууң үчүн колдонуп калды. But you are just wasting your time sitting and watching YouTube, watching Instagram, watching TikTok. You are just watching and wasting your time sitting on your places, doing nothing. Отурасың, эч нерсе кылбайсың. Бирөөлөрдүн кылганын YouTube'да, Instagram'да көрүп карап коюп отурасың. Бирок эч нерсе үйрөнбөй атабыз да. Маселенин кызык жери ушул жерде да. Жөн гана убакытты коротуп атабыз. Технологияны илим алууга колдонуп калсак аттың дейбиз да. Жок. Ошол эле учурда эң жаманы бирөөлөргө комментарий жазып, бирөөлөр менен тытышып, нервиң кетирип, сүрөтүң салып, башкаларды коюп алып туруп, өзүң тааныбаган, өзүң билбеген, бешиңди тербетип койбогон, кыйналганда колун сунбаган, кыйшайганда салам берип койбогон адамдарга актанып, даттанып, нерв кетирип, не кереги бар да? Андан көрө илим алганга колдонгула деп айтар элем. Туура, эң сонун теманы козгодуңуз. Азыр агай арабча сүйлөдү, андан кийин англисча сүйлөсө, сиздерди көз бири-бирибизди карап коебуз. Биз чындап эле бүгүн алам подкастта отурабызбы же башка бир планетага кеттикпи деп. Агай ушундай кемибеген дүйнө. Сонун мен биринчи дипломду бюджетный окуп алдым да. Немеден тиги айылдан бюджетке өтүп келип, анан Оштуда окуп алдым. Анан уже экинчи дипломго окугум келди. Өзүмдүн максат кылып жүргөн окуум эле мечта айтып жүргөн. Анан ошо окуйм десем, үйлөнгөн бир балам бар. Кой сен карып калдың деп эле үйдөгүлөр макул болбойт да. Анан баягыларды бир мындай ишендире албай жүргөм да. Бир убакт Идрис Айтбаев агай бозом семьясын алып туруп Египетке жөнөдүм дегенде бир мындай мени куткарып калды да. Көрдүңөрбү дедим да, адамдар окуп атат, силер эле просто өнүкпөй атасыңар. Мына жөнөдү. Бул Египетке мен Ошмугалия барып окуп келейин да, анан ошо жака барып тапшырып. Ошону экинчи дипломду азыр алып калдым агай. Мага рахмат. Сизге рахмат. Сизге рахмат агай, эң башта куткарып калдыңыз. Агай, кайра чыгармачылыкка кайталы. Сиз өзбекче кайрып төккөндө учурларыңыз бар да? Өзбекстанга конокко барып калганда, же ошондой бир чоң иш-чараларда өзбекче атайын сурана, улар сизден билбейм, аябай сону кылып төгүп бересиз. Мына өзбектердин сөздүгү бар башка да, башка тил, башка дил, шибилери башка дегендей. Комузга салып кайрыганда кыйналбайсызбы? Бары бир асоосу төрт тилдер топтамага кирет, шуning үчүн унчалык кыйын эмес. Лекин баазы инсандар өзбекче биламын дейдилер, лекин улар өзбекче түшүнөдү халас, лекин өзбекче гапыра алмайды. Чүнки өзбекче ар бир гапны өзүнүн шебасында талаффуз кылыш бул ham кыйын маселе. Өзбек тили өзүмүздүн тил деп бемалал айта албайм. Яны мен өзбекче ham she'r жазып турардым. Эсиңизде барбы агай? Бир 4 сап айтып кетпейсизби? Айтаймы? Бул she'rimni 2002-yili yozgandim. Adashmasam. İnson borki dunyoda yuradi faqat bir-birini g'ajishib ola-g'ovurda. İnsonga mehr emas, boylik bo'lsa bas, do'stlikdan nishon ham qolmadi davrida. Dengiz kabi oqadi g'azab yoshlari, quvonch va shodliklarni ketar oqizib, g'am va alam dunyoga kelar hayqirib, insonlar qalbiga birdan o'qizib. Qaranglar, terror degan bir balo keldi dunyoga. Go'yo qora bulutdek to'sdilar kunni. Dunyoga zulm keldi uchratib bizlar, yulduzsiz va oysiz zulmatli tunni. Voz kechib insonlar hurmatu do'stlikdan tanimaydi hattoki tuqqan onasin. Dunyo bo'shamaydi zulm xo'rlikdan, shunga yaratgandik odam bolasin. Kimdir bog'i bo'ston, ona diyorin, mol, dunyo, shon, shuhratga sotadi. Zulm qolib, do'stlikni olib insonlar yonayotgan gulxanlarga otadi. Lekin bilib qo'ying, shu ketishda insonlar Alloh bizga g'azab toshini otadi. Ana shu tosh bir kishiga tegsada minglab kishi yer ostiga yotadi. Birini ko'mib, biri o'lib insonlar kunimlik ish deya shunga ko'nishar. Boylikni da birin-biri hademay, qabrdan joy topmay uyiga ko'mishar.
Agah boling bundan ana diyarım. Vatan üçün ayaman öz canınız. Mustaqil bu vatan üçün, halk üçün oqsa-oqsin arıqlarda qonungiz. Deb yozib qo'ygan. Sağ olun agay. Men tushunimcha bayaqi terroristlarga qarshi yozganlar bo'ldi shunda. Shunaqa bo'lgan. Endi qanday desam, nima bo'lgan taqdirda ham bugungi hayot insoniyatning zulmatning va ters to'g'ri emas tushunchalarning oqibatidagi hayot haqida yozilgan xolos. Suragım kelip atkan nerse ушунча Өзбекстанга жетип калдык. Жаянтан бери жүрүп Египтти айланып Өзбекстанга бардык. Өзбекстанды менин билишимче экинчи жолу сизге сый урмат көрсөтүп, белектерди берип, азыр жакынкы акыркы күндөрү дагы да аз эле болду окшойт. Дагы бир белек жибериптир, лично өзү кол коюп президент деген немелерди угуп жүрөм. Сизе кандай негизи таалайлуу менен тартышпа деген сөз бар Кыргызда. Бул биздин таалайыбызга, багыбызга, пешенебизге жазылыптыр. Аллага шүгүр. Мен Ысык көлдө эки ажоонун жолугушуусунда жана агамда сурады. Биз эл алдында чыгып төккөн ырдаган кезде башка тилде төгүп бер, кошуп ырдап бер, өзбекчеде төгүп кет деп суранат. Ошондо кошобуз жөндөн жөн эле өз алдыңда чыгып эле өзгөлөргө каратып эле өзбекче төгө бербейм. Суранат. Момундай конокторубуз бар. Өзбекстандан, Самарканд, Бухара, башкадан келген меймандарыбыз бар. Мына тойдо отурат. Мына тагалар экен, мына туугандар экен, өзбектер бар экен десе, анан макул аттарын айтып ушуларды ырыңа кошо кет, мүмкүн болсо өзбекче айт дейт, анан кошо ырдайбыз. Ошол учурда анан кээде эми интернетке ушул дал ошол өзбекче төккөн жериңди кесип алып салышат да, анан кийин астына болсо көрүнгөн папарацци менен ар түрдүү комментарийни жазып аткан адамдарга бооруң ачыйт негизи. Мейли эми бирок эмнеси болсо да бир нерсени унутпайлы, мен акындык өнөрдү башка тилде аралаштырып булгап аткан жерим жок. Болгону суранса кошуп коюп атам ошол эле. Мына кече Бишкекте той болду. Италиядан мейманы бар экен. Англисче түшүнөт экен. Макуланды деп англисче төгүп ырдап бердим. Артынан англисче да сүйлөп бердим. Мен ачык айтайын, тойдо 500 адам отурган болсо, 500 адамдын 500 жаныма келген жок, бирок төгүп бүткөндөн кийин дал ошол итальянец келип, рахмат айтып, сүрөткө түшүп, мен үчүн бүгүнкү тойдун бир сюрпризи, балким мындай бир эксклюзиви сен болдуң деп, мындай бир рахмат айтып, ыраазычылык айтып кетти да, мисалы үчүн. Мындан улам айтарым, алардын ушул мен жанында котормочусу өзү кошо кол чаап карап эле отурду, которуп кыйналып отурган жок. Мен түз эле өзүнүн тилинде төгүп ырдап кирдим. Түркиядан деле мейманы келди, мен ага түркчө ырдап кирдим. Кечегинде дагы бир тойго бардым, Араб өлкөсүнөн мейманы бар экен, чыгып баратып, төгүп баратып, я хабиби илайна. Энтезирни деп анан арабча баштадым. Мен досум каяка кетип атасың, күтө тур, мен төгүп баштадым да, арабча төгүп баштадым. Я анта тариф луганы, ана ариф я. Билесиңби арабча? Билем я хабиби. Ахлен ва сахлен. Анта мунаввартун макануна. Кош келдиң, эй, биздин жерибизди нурга бөлөдүң. Эй, сен меймансың, анта зоёфуна. Мейманыбызсың сен, я отур деп анан ырдап кеттим. Баазы кол чаап таң калып отурат. Тагыраагы максаты ушу коноктун көңүлүн алып коюу, ошол эле болду. Анан Өзбекстан президентине да ошентип коноктун көңүлүн алып ырдап, урматтуу Шавкат Миромоновичке мындан мурда сиз келгенде мага бир мурда белек да бергенсиз. Бул ирет белек берүү кезеги мага келди. Уруксат берсеңиз, акын үчүн комуздан артык белек жок, ошо колумдагы комузду сизге да чын жүрөгүмдөн белек кылып тартуу кылайын сизге деп анан комузумду ырдап бүтүп, ошол комузумду сый катары береке тартуу кылып, атайын ушу белек үчүн базардан кымбатынан сатып алып, даярдап алып барып, анан ошол жерде ырдап, анан ниет кылып тапшырып кайттым да. Ошондо анан белегиңе менин да белегим болсун деп, бул коңшу өлкөнүн ажоосунун айкөлдүгү, берешендиги бир комузума белек кылып ошол машина менен жооп калды. Мына ушинтип келип калды. Негизи ал атайын бир уюштурулган бир нерсе эмес, ал көңүлүнө салган нерсе. Ол ар тилде айтып
чыккан. Мен аябай биринчи жолу мен таанышканым ошол болду десем болот да. Жана 14-жыл болсо керек, 15-жылы экен. Жана айтышта англисче төгүп, анын артынан түркчө төгүп, анан өзбекче төгүп, ошондо аябай таң калтырып, чындыгында мен дагы мындай сутаным да, деп ушундай башка тилде деле төксө болот турбайбы дегенчи. Ал менен биз өзүбүздүн айтышты булган эмес, наоборот, айтыштын деңгээлин көтөргөн, башка улуттарга, башка элге дагы жеткизген деген бир көрүнүштү көрдүм да. Канча адам бул түшүнбөсө балабайт да, түшүнүп өзүнүн тилинде төгүп берсе, ушундай акындар бар турбайбы бул жакта, ушундай адамдар, таланттар бар экен деген. 2018-жылдары экен, ушул 19-20-жылдар, 21-жылдар экен, 20. Россияга келдим дагы анан орусча да төгүп кошуп ырдап баштадым. Бүт делегация отурат, орус Госдумадан отурат, башкадан отурат, анан орусча төгүп драм театрда болду. Анан ошондо давайте чуть-чуть импровизируй и на русском для вас. Но это не новшество для нас. Когда-то наши прадеды, Токтогул Сатылганов, он на русском импровизировал для вас, когда был в Сибири, деп туруп баштадым да. А я испокон веков, эта традиция продолжается, а я и продолжаю сейчас, деп туруп ырдап кеттим да. Төгүрдап, Токтогул атабыздын кылганын улап баратам. А он импровизировал, даже и пел, играл на балалайке деп анан кошуп кеттим. Анан ошондо орусча кошуп койгонум, ооз ачыланам, бир ишкер келип туруп ырдап көрүнө, келип визиткасын берип, ой, ты молодец, ты вообще большой молодец, деп анан. Вот слушай, из-за тебя я теперь сильно начал уже уважать своих этих киргизов. Вот у меня сотни киргизов работает на руках, дейт да. Рабочийлер бар экен да. Сенден кийин мен урматым дагы күчөдү деп туруп, тиги киши ишкер киши экен, ордуман туруп, колун берип, визиткасын берип кетти да. Дегеним, тил бул чоң байлык. Тил бул дипломатиянын ачкычы. Бул үйрөнө бериш керек негизи. Анан кээде биз башка тилди аралаштырып төккөнүмдө төмөндүк, балким алсыз жерим катары башка акындар сайылып ырдап калат. Жети түрдүү тилиң бил, башкаңды билсең, бирок эне тилден кийин билсең, башка тилде төгүп, акындыкты башканы булганың деп асылып калган акындар да жок эмес. Бирок мен алар асылгыдай айып кылган да жокмун. Бирок ошол эле учурда эне тилимди да булгаган жокмун. Эки сөздүн арасына орусча же башка тилди булгап туруп, кошуп аралаштырып, бир сүйлөмдүн морфологиялык, стилистикалык маани маңызын да бузган жокмун. Мындан улам ар бир адамды бардык тилди үйрөнө бергиле, бирок эне тилди да үйрөнгүлө. Эгерде эне тилиңерди билбей калсаңар, жүрөгүңөрдөгү өзүңөрдүн чоң кемчилигиңер деп сезгиле да, ошол айыптын үстүндө ойлонуп жүргүлө деп айтар элем. Эмне үчүн бул сөз? Анткени мекендештер, дүйнө кезип кеткен мекендештер бар. Алардын балдары Россияда төрөлүп, Европада төрөлүп, Турцияда төрөлүп, Германияда төрөлүп отуруп, алардын балдарынын тили ошол төрөлгөн мамлекеттин тили менен чыгып калды. Эми аларды күнөөлөй албайсың, турмуш шарты, жашоо ушундай болуп калды. Бирок эмне кыл, жок дегенде алардын жүрөгүнө эне тилин, кыргыз тилин унутпай жүр деп эскерип туралы. Бир күн келип, биз улгайганда орус тилин үйрөнүп, биз улгайганда англис тилин үйрөнгөндөй, биз улгайганда кече араб тилин үйрөнгөндөй, алар да бир күн келип, атамдын тили, апамдын тили кыргыз тил, мен да үйрөнөйүн деп, жүрөгүндө ошол өйүп жүргөн, ойлоп жүргөн нерсени бир күн келип чоңоюп калганда, аң сезимдүү абалда ишке ашырып эне тилди үйрөнөт деп айтар элем. Күнөөлөп эле башына чапкылай бербегиле деп айтар элем. Ошол эле учурда патриот болуп, комуз алып, көкүрөгүңдү чийип, мен патриотмун деген адамдарга да айтарым, патриот болуш үчүн сага ошо акын болсо эле патриот экен деп түшүнө бербегиле. Кыргызстанга барбаса да, Россияда туруп, Европада туруп, Түркияда туруп, сенден ашыкча мекен үчүн кызмат кылган патриоттор бар. Патриот десе бир эле Кыргызстандан кетпеш керек деп, мында бир кыска ойлуулук кылып менен, көкүрөгүңөрдү чапкылай бербегиле деп айтар элем. Мекенден алыста жүргөн, аалам кезип, дүйнөнүн бүтүндөй булуң бурчунда Кыргызстан үчүн жанын бергенге даяр болгон патриоттор абдан көп.
мейли алар эне тилин билбесин, бирок өлкөсү үчүн өмүрүн арнап койгон патриоттор бар. Бул эсибизден чыкпасын. Эң сонун азыр сиз айтып кеттиңиз да агай, бирок бул сиздин англисче төккөнүңүз, өзбекче төккөнүңүз негизи чын-чынына келгенде мындай эне тилди байытууга келип жатат да. Түшүнгөн бир толеранттуу инсан үчүнчү бул наоборот кыргыз тилине салым кошуу болуп саналат да. Идрис агай мисалы ошол чыкканда ырдап жатканда эле айтат да англисчечи. Анан ал англисчан аны түшүнөт дагы, анан изилдеп баштайт. Кыргыз жөнүндө билип баштайт. Неге ушундай жагын ойлобойт дагы, анан жанагындай өзбекче төгүп койсо эле мына деп баштайт да. Мисалда Өзбекстанда бир алым бар да, жакшы сабактарды өтөт да. Бирок мен көп сөзүнө түшүнбөй калам да анынчы. Бирок жакшы алым, туура нерсени айтканын билем да. Бул менин кемчилигим да. Мен мисалы тил билбеймин да. Ошон үчүн түшүнө албайм. Мисалы ошондой эле кыргызга кызыккан бирөө бар да. Бирок аны агай өзбекче жеткирип берип койсо анын неси жаман да. Бул наоборот салым да, эгер түшүнгөн адам болсочу. Ошондуктан сизге рахмат агай. Анан могул Москвага 2018 келгенсиз, Мавлитке келгенсиз да. Анан ошондой сапарлар менен келип отуруп, семинарга келдиңиз майда. Азыр эми устадыңыз менен Ершаркак болуп бир жакшы концерт коюп келип калдыңыздар. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз агай. Кандай келип алдыңыздар? Мен негизи кыргызда ушундай кеп бар, күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичет болуп, Жеңишбек устаттын шылтоосу менен мен бүгүн күрмөкмүн. Устат күрүч болбосо мен дагы деле Кыргызстанда жүрмөкмүн да. Мындан улам бул келген сапарыбыз Жеңишбек устатыбыздын урматына болду. Надежда ушул фонд аркылуу ошол бул жактагы мекендештер менен бир жолугуп, азын улак акындык менен, азын улак ушу илим билимге жакындык менен ушул элдин мекенге болгон сагынычын, ошол эле учурда жан дүйнө көрөнгөсүн бир аз да болсо бийикке көкөлөтүп, мындай бир билгенибизди айтып, баарлашып, семинар, тренинг сыяктуу бир өтүп келели деген бир сураныч болгон. Мына ушул суранычты буйруктай кабыл алып келип калдык. Буюрса эртең 6 октябрь 16:00 башталат деп жазылып отурат. Дарегин так билбейм. Бирок ошол Надежда коомуна же болбосо жеке менин Instagram баракчамда даяр ролик турат. Ошол роликте жазылуу. Мындан улам жалпы мекендештерди келип көрүп кетүүгө, убактыңыздар болбосо кийинчерээк YouTube'дан же болбосо келип кеткен инсандардан сурап, сөз түрдө бир үйрөнүп, кабар алып, маалымат алууга суранып кетем. YouTube'га чыгарасыздар да? Тарткан кишилер чыгарса керек. Мен аны такыр билбейм. Бүгүн ачык айтайын. Күрүчтөн сурагыла мен күрмөкмүн. Сон агай, негизи адамда эң кымбаттагы убакыт нерсе экен. Ошол убакыт деген келип жетти. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Бүгүн бизде Алам подкастында кыргыз элине аттын кышкасындай таанымал Идрис Айтбаев агайыбыз болду. Жана Зарита Ахматова. Мен Адахан Шылжанов. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар. Рахмат чоң. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы көрөрмандар, өзүңүздөр да жаткаңыздар. Бардык нерсенин кадырын баркын, колуңуздан качып, жогот электе, жок боло электе эртерээк жетип калыңыздар. Көрүшкөнгө чейин.